Ассаламу алейкум. Валейкум ассалям. Машалла, Дэви? Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Акыркы көрүшкөнүбүздөн бери канча өтүп кетти? Кандайсың анан? Альхамдулилля, менде баары жакшы. Мамлекеттик жумушта болгон соң көп нерсеге даяр болуш керек экен. Жерден жерге көчүп жүргөнгө дагы. Ай, мен сен менен сыймыктанам. Аллах сага мугалимдикти насип эткен турбайбы? Чоң рахмат эжекем. Бул ким экен? Кайсы кичинекей ширин кыз? Машалла. Ассаламу алейкум, мугалим эже. Алейкум ассалам. Рара деген ханыша сенби я? Мен ушу кичине Салиха кызды аябай сагындым го. Мен дагы сагындым, мугалим эже. Ра, сен унутуп калган окшойсуң. Бул сенин тайжең Дэви. Сен кичине кезиңде сени бөпөлөп баккан. Оба, ошондой. Сенин Нуса байкең каякта? Ассаламу алейкум апа. Мен келдим. Мына кел. Алейкум ассалам. Мына Нуса дагы келип калды. Нуса? Машалла. Апасынын баатыры сулуу жигит болуптур. Ооба эже. Чоң жигит болуп турсуң, Нуса. Мен сени акыркы жолу көргөнүмдө мындай элең. Ооба, ошондойго. Сен үйгө Куран курсунан келе жатасыңбы? Машалла, кандай имандуу бала. Бул ким эле? Унутуп калган окшойм. Канча бөлүгүн жаттадың? Нуса, кийимиңди алмаштырып келе кал. Тамак да даяр болуп калды. Тайжең Дэви менен чогуу тамактанабыз. Макул апа. Дэви тайже? Оба, менде силер үчүн белегим бар. Келгиле белектерди биргеликте ачалы. Оба, сонун. Ра, сен мурун Дэви тайжени көрүп жүрдүң беле? Оба да. Мени бөпөлөп жүргөндө көргөм. Мен ал кезде кичинекей болчумун. Чын айтсаң, мурда качан көрдүң эле? Мен так айта албайм. Мен ал кезде өтө кичине элем. Сен кичинекей кезиңде эсиңде барбы? Андай деле эмес. Мен ушундай деп угуп калдым. Мен дагы Дэви тайжени унутуп калыптырмын. Ким эле ал? Сиз эмнеге Дэви тайже менен кол алышкан жоксуз? Кол алышкан? Ал мухрим эмес да. Сен Махрамды айтып жатасың го. Ооба апа. Мухрим бул ихрамда жүргөн адам. Махрам бул сен үйлөнүүгө мүмкүн болбогон адам. Себеби алардын турмуш куруу жана эмектеш жактан туугандык байланышы бар. Ооба, мен ошондой маанинде айткам махрам эмес деп. Анткени устазыбыз да эскертчү. Махрам эмес адамдар менен кол алышууга болбойт экен деген. Ошого сен жана тайжең менен кол алышкан эмес турбайсыңбы? Ооба апа. Мен силерге айтпай калган турбаймынбы? Дэви тайжеңер. Мугалим да, Ооба, Дэви тайжеңер менин сиңдим болот. Анан ал сага махрам болот. Эгер сен кол алышсаң, күнөө болбойт. Ой тайже, мени кечириңиз. Мен башка эле бир эже экен деп ойлогом да. Баары жакшы апасынын баатыры. Ой, баса, мен унутуп калган турбаймынбы? Кана, ким белек алат? Мен алам. Токтогула, бери келсеңер, биринчи сүрөткө түшүп алалы. келиңиз апа, сүрөткө түшөлү. Кел башкача туралы.
Астагфиралла! Апа! Астагфиралла, эмне болду, Ра? Эмне болуп кетти, Ра? Бул кайдан келген кой, апа? Бул атамдын кою да. О, бул атамдын коюу. Апам айткан, азырынча муну үйдө багып туралы деп. Багып? Менин үйүмө кош келдиң, Домпу. Таанышып ал. Мунун аты Мый-мый. Домпу? Ооба, Домпу. Менин ак коюм да. Ошондой да. Домпу, менин томпогум. Мен сени жакшы көрөм, Домпу. Пайгамбар Ибрахим алейхиссалам түш көрөт. Ага Аллах тараптан өзүнүн сүйүктүү баласы Исмаил алейхиссаламды курмандыкка чалууга буйрулат. Ал Аллахка моюнсунуу жана такыбачылык менен Аллахтан келген буйрукту аткарууга даяр болду. Исмаил пайгамбар да курман болууга даяр болот. Атасы жөнөдү. Качан атасы курмандыкка тартаар замат Аллах Исмаил алейхиссаламдын ордуна койду түшүрөт. Пайгамбар Ибрахим алейхиссалам айран калат. Анын курмандыкка чалынып жаткан баласы аман калды. Ага эч нерсе болгон жок. Ошентип, атасы жана баласы Аллах Тааланын сыноосунан өтүштү. Ушул окуя Кур'ани Каримдин Саффат сүрөсүнүн 99-111 аяттарында баяндалат. Машалла. Ошондо биз ар бир курман айтта курмандык чалып турушубуз керек экен да, апа? Эртең Домпуну мечитке алып барабыз, макулбу, Ра? Домпу, мени менен дос болгонуңа чоң рахмат. Мен сени эч качан унутпайм, Домпу. Апам айтты, курмандык Аллах үчүн кылынат деп. Рара, сен ыхласың менен айтып жатасыңбы? Мен терең кайгыруу менен коштошуп жатам Домпу менен. Мен Ибрахим пайгамбардын абалын түшүнүп жатам. Атасы баласы Исмаилден ажырап жаткан кезин. Ал дагы аябай кайгырып жатат, Ра. Бирок такы балыктын орду ушундай экен да. Аллах Субхана ва Таалага болгон сүйүүдөн эч нерсе ашып өтө албайт. Сен көп кайгыра бербе. Эртең курман айт болгон жатпайбы? Эртең биз майрамдайбыз, гриль жейбиз. Майрамдайбыз? Биз гриль кылабыз, Ооба, Домпу гриль кылабыз. Домпу? Домпу! Рара. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эсиңде болсун, Ра. Буга чейинки болгондо эч кимге айтпайбыз. Бирок
Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Дэвид айже. О, үмүттүн баатыры жана ханышасы келди. Нуса, эмнеге көйнөгүң кир болуп калган? Себеби Эч нерсе эмес. Баары жакшы тайже. Сыртта ойноп жатып кийимиң кир болуп калды. Кантип? Азыр мен биринчи жуунуп чыгайынчы. дагы эле ачуулуумун. Бирөөлөрдүн маанайы жоктой көрүнүп жаткан сыйт го. Ойбой, эмнеге маанайың жок ханыша? Менде баары жакшы. Чын элеби? Балмуздак. Ооба, менде баары жакшы. Чындап эле баары жакшыбы? Ой, мен бир аз капалуумун тайже. Окуя мындай болчу. айта кой, кандай болгон эле? Бир бала шашып бара жаткан жеринен Нуса байкемди түртүп кетти. Астагфируллах. Анан Нуса жыгылдыбы? Байкуш бала, тиги бир аз абайла салмок. Ананчы? Анан байкем жыгылганда ал жардам берген жок. Десе, ал бала даана акмак турбайбы? Мен ачуум келип жатат. Ал жөн гана күлүп карап турду да. Күлүп карап турганын акмак десе. Мына ошондой болгон эле тайже. Бирок эч кимге айтпайм деп сөз бериңиз. О Кудай, бул иш жөн калбаш керек. Бул мыскылдоо болуп эсептелинет. Ал Нусанын буттарынын акыбалын көрбөдү бекен? Мен ошол жерде болгондо, ошол жерде. Мен болгонумда. Сен мага сөз бердиң эле го? Мени кечирип коюңузчу байке. Балмуздактын айынан өзүнөн чыгып кетти. Эжеке, биз андай инсанга кайдыгер болбошубуз керек. Ал Нусаны түртүп кетип калыптыр. Жардам бергенин ордуна алар кобурашып, Нусанын үстүнөн күлүшүптүр. Бул корстук, чындап айтам. Эгер мен ошол баланы жолуктурсам, колго түшсүн. Ага көрсөтөм. Астагфиралла. Деви, истигфар кыл. Мен билип турам, сен ачууланып жатасың. Биз бул окуяга ачууланышыбыз мүмкүн, бирок кандай жаман реакция көрсөтпөшүбүз керек. Бири-бирибизге зулум жеткирүүдөн алыс бололу. Бирок биз ал балага сабак беришибиз керек. Дэвид айже, мен ал баланы эбак кечиргем. Андай адамды кечирүү оңой эмес. Эгер сенин бир жериңе зыян жеткирген болсо, эмне болот эле? Кантип болсун? Нусанын айтканы туура. Пайгамбарыбыздын жолунан үйрөнүп кечиримдүү бололу. Билем. Эгер бирөө бизге жамандык кылса, үстүбүздөн күлсө, же биз жөнүндө жаман сөз айтса, иншалла ошол үчүн да бекер сыйлыктар берилет. Пайгамбар жолу? Бекер сыйлыктар? Бул кантип болот? Ооба, ошондой. Ал-Араф сүрөсүнүн 199-аятында Аллах субханала тааля айтат: кечиримдүү бол деп. Жана адамдарды эң жакшы касиеттерге буйрур. Жана наадандардан ыраак бол деп. Машалла. Мени кечирип койчу. Мен Раранын маанайын көтөрөйүн деп жаткам. Ооба, көтөрдүңүз тайже. Аллах Таала бизге кечиримдүү болууну буйруган. Жамандыктын ордуна жакшылык кылуу. Туурабы? Тайже, эгер сиз муну билсеңиз, эмнеге менин көңүлүмдү көтөрдүңүз? Анан бекер сыйлыктар кайда, апа? Нусаны түртүп, үстүнөн күлгөн баланы биз бекер сыйлыктын жеткирүүчүсү деп ойлоп жатабыз. Машаллах эже. Мен эми сөз берем. Эгер дагы ушундай окуя болсо, мен сабырдуураак болом. Терең дем алып, истигфар айтам. Анан иншаллах биз бекер сыйлык алабыз да.
Нуса байке, карасаңыз, Эмнени? Давид айженин тиштери. Эй, экөөңөр эмнени суурашып жатасыңар? Мен жөнүндө сүйлөшүп жатасыңарбы? Мейли, сабыр кылган адамга кандай гана сооптор бар. Жок, тайже. Мен айтайын дегем. Тишиңизге бекер шоколад жабышып калыптыр. Тайжиңерди уялттыңар го. Күлкүлүүгө тайже. Сенде да бар экен. Карасаң тигине. Эй! Бул үч негиз Индонезия салтынан жылмаюу тартуулоо, саламдашуу жана аманчылык тилөө. Апа, бул эмнени түшүндүрөт? Сиз муну билбейсизби? Бул деген салам берүү. Жылмайып коюу. Салам достор. Же болбосо ассаламу алейкум. Муну мен билем ра. Эгер билсеңиз эмнеге анда сурап жатасыз? Үч негиз дегени жылмаюу тартуулоо, саламдашуу жана аманчылык тилөө. Бул Индонезия салтында коноктосуудагы меймандостугун билдирет. Эгер сен көчөдөн бирөөнү учуратып калсаң, ага жылмай да саламыңды бер. Мисалы үчүн, ассаламу алейкум байке, кутман күнүңүз менен энеке, кечиресиз эжеке. Түшүндүңбү алтыным? Жусуп апам мага кайрылганда, Нуса брадарым, кайда жөнөдүң? дейт эле. Ал эми Дармен экем айтат. Ананайын Нусам, иштериң жакшыбы? деп. Ооба, кээ бирлери мага кайрылып, Рарайым, сиз мектептен кайтып келатасызбы? Же болбосо, Рарайым, сиз бүгүн аябай сулуусуз дегенде. Ооба сага. Ушундай кайрылуу сүйүүнү, камкордукту тартуулайт. Кымбаттуу Рарам, чырагым, урматтуум. Мындайда адамга болгон сый урматту көрсөтөт. Аллах бизге жакшы аттар менен атап кайрылууга буйруган. Ооба. Худжураттын 11-аятында келет. Бири-бириңерди жаман лакаптар менен атабагыла деп. Анда сизге кантип кайрылсам болот? Байке, агатай, же бир тууганым дейинби? Нуса байке деп кайрылсаң болот. А сен Нуса, Рара карындашым де. Эң негизгиси жакшы лакап ат менен атап кайрылгыла. Андай болсо, мени Нуса байкем деп айт. Макулбу? Макул. Азыртан баштап эле Нуса байкем дейм. Туура кыласың. Ооба. Агатайым Нуса, анан да кымбатым Нуса. Урматтуу Нуса. Айта бер. Байке, байкеси. Кымбаттуу байкеси. Урматтуу Нуса байкеси. Каалагандай айта бер. Машалла. Мен сенин мектептеги жетишкендигиң үчүн аябай кубанычтамын. Экөөңөр тең азаматсыңар. Алхамдулилла. Рахмат апаке.
Сиз да биздин окуубуз үчүн көмөктөштүңүз. Андыктан апабыз да азамат. Чын, ошондой. Быйылкы Раранын жыйынтыгы дагы. Машалла, бала бакчанын эң мыкты окуучу наамына татыган турбайбы? Бир нече сүрөөлөрдү жаттаптыр. Анан эң көп жылдызчаларды алдым. Анткени мен эч качан кечикпейм. Анан да окуганды жана жазганды биринчилерден болуп үйрөнгөм. Дагы көп өтүү жадыбалын да жаттай алам. Мени эч ким озуп өтө албайт. Самая умная девочка нашего садика в этом году Рара. Мен өтө акылдуумун. Кана дагы? Кудай-ай, дагы канча жолу бул видеону кайталап көрө бересиң? Ай эмне болуптур? Ичиңиз күйүп жатабы я? Мендей болуп, жылдын мыкты окуучусу боло албай калганыңызга. Баса, апам белек берем деп бубада кылбады беле? Астагфирулла. Карасаң, сен текеберленип баратасың. Өзүңдү аябай сезип алыпсың. Анан дагы апамдан белек үмүт кылып алганын. Жетишкен окуучу сөзсүз сыйланышы керек да, туурабы? Мына, мен убада кылган Раранын белеги. Ва! Рахмат, апаке! Бул болсо Нусага. Ой, эмнеге мен белек алышым керек? Өткөн жылы да мага белек бергенсиз. Оба, апа. Байкем жылдын мыкты окуучусу болгон жок да, жетишкендиктерге ээ болбоду. Мына, мен жалгыз жетишкендиктерге ээ болдум. Астагфирулла, Ара. Сен эмнеге мындай айтып жатасың? Рара, мен үчүн экөөңөр тең жетишкен балдарымсыңар. Андыктан экөөңөр тең сыйлыкка татыктуусуңар. Өзүң менен сыймыктан, бирок текеберленбешиң керек. Бул деген өзүңдөн башкаларды төмөн көрбө. Көрдүңбү? Оба алтыным. Текебер? Мен текебер эмесмин. Ра, билесиңби? Текебер кимдин досу болорун? Шайтан менен дос болот. Өзүнөн башкаларды төмөн көргөн жана өзүн башкалардан кыйын сезген. Ошондо ким болуп калат? Ошондо мен шайтандын досу болуп калдымбы? Экөөңөрдүн эсиңерде барбы? Шайтандын Аллахка моюн сунбай койгон окуясы, Адам атага сажда кылбай койгон. Оба. Себеби шайтан оттон жаратылгандыгы үчүн текеберленген. Адам ата болсо топурактан жаратылган. Ошондо Аллах ачууланды, себеби шайтан Адам атадан өзүн бийик сезди. Ошондон тартып шайтан бейиштен куулган. Анан өзүнө тозоктон орун даярдап алды. Астагфирулла. Аллахым, кечир мени. Мен шайтандын досу болгум келген жок. Мен убада берем. Мындан ары эч качан текеберленбейм. Анан да башкаларды төмөн көрбөйм. Мен жөндөн жөн шайтандын досу болгум келген жок. Кечириңиз мени, апа. Байке. Оба кызым. Баары жакшы. Мындан ары текеберленме, макулбу? Ошондо белексиз да баары жакшыбы? Андай болсо белектерди артка кайтаралы. Белексиз деле баары жакшы. Белектерди кайтарып албаңыз. Vay! Okumuş. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Эгерде силер макияждын туруктуусун кааласаңыздар, силер атайын фиксатор менен колдонушуңуздар керек. Бүгүн биздин коюлган максатыбызды аткардык. Биз бүгүн кашты, көздү жана элинди бойгонду сиздерге көрсөттүк. Көрүшкөнгө чейин достор. Бай-бай. Апа? Кайда? Апамда да бар турбайбы? Кана мый-мый, биз дагы азыр тулот тайлер кылабыз. Достор, биз бул калемди колдонобуз. Анан биз сулуу көрүнөбүз. Макулбу? Андан соң бетибизге ушуну коюуну унутпайбыз. Сулуу болуп калабыз. Даяр. Эми достор, силердин оюңар кандай? Жактыбы? Апа? Апа! Сен кимсиң я? Байке, сиз мени чочуттуңуз. Мен боюнуп жаттым эле. Бул мен да, апам эмес. Сен биринчи чочуттуң го? Ай. Апасына чоңоюп келе жаткан кызы го. Сен боёнгонду үйрөнүп жатасыңбы? Ооба, апа. Мен боюну боюнча туруциал жасап жатам. Туториал. Сонун болуп турбу? Жок, сонун болбоптур. Суулук бул апамдыкындай. Табигый суулуктур гана, боюнун кажети жок. Апа, бизге боюнуга такыр болбойбу? Албетте болот, алтыным. Атаңар үйдө болгондо мен дагы боюнум. Тыюу салынган боюну бул табарруч болот. Ал боюнуп алып чочунгөздөргө өзүнүн сулуулугун көрсөтүү. Бирок боюнунун өзүнүн эрежелери бар. Асхаб сүрөсүндө келет. Жана зарылдыгы болбосо үйүңөрдө отургула. Абалкы жахилия заманындагы жасануу сыяктуу жасанбагыла деп. Мен жахилиянын адамдарындай болгум келбейт. Аллахым, мени кечире көр. Суранам, мени жана апамды кечир. Ооба, алтыным. Апа, эми бул оз боюп кетпейби? Албетте кетет. Достор, мындан ары Раранын боюну сабагына катталбай эле койгула. Анткени беттеги боек кетирүү кыйын экен. Ооба, ошондой экен. Жакшысы, боюнбой эле койгула. Апамды карагылачы, боексуз эле сулуу көрүнөт. Болду достор, жакшы калгыла. Ассаламу алейкум. Бул эмне мый-мый? Эмне? Чочуп кеттиңби? Карасаң Нуса, кумурскалар бири-бири менен саламдашып жатышат. Мына карасаң? Абдул. Алар саламдашып жатышкан жок. Алар башындагы антеннасы менен бири-бирине маалымат бөлүшүп жатышат. Бул укмуш го? Кумурскалар керемет макулуктар да, Абдул. Булар өзүнчө коом болуп жашашат. Булардын эң эле кызыгы өзүнөн 50 эсе оор жүктөрдү да көтөрө алышат. Эй, карагылачы, мен эмне таап алдым? Чымчыктын балапаны го? Астагфирулла. Кайдан алдың муну, Рара? Тетиги жактан. Мен бул балапанды үйгө баккым келип жатат. Үйгө баккым келип? Жок, Ра. Кайра уясына алып барып кой, байкуш балапанды. Биз эмне? Чымчыктарды үйдө баксак болбойбу?
Мен балапанды жайына алып барып коюп келдим. Туура кылдың. Өтө жакшы кылдың, Ра. Чымчыкты капаска салып, өлүмгө жеткирүүчү абалда кармоо тууралуу пайгамбарыбыздан тыюу болгон хадиси бар. А биз эмнени бага алабыз үйдө? Мен дагы үйдө жаныбар баккым келип жатат. Кумурскаларды үйдөн баксаңыз болот. Бул жерден бирден терип алыңыз да. Чын эле кумурскалардыбы? Чинди болдуңбу, Ра? Апа, алтыным. бул жакта чымчыктын балапаны бар экен. Ай. Ал аябай сүйкүмдүү экен. Мен аны баккым келип жатат. Балким макул болбой койду да. Сен анын балапанын баккың келип жатабы? Эгер энеси балапанын жоготуп алса, ал аябай кайгырат. Анын кайгысын сен тартпайсың да, Ра. Пайгамбарыбыз кайсы бир жаныбарга зыян жеткирүүдөн тыйган. Түшүндүм. Көрдүңбү? Мен сага айтпадым беле. Жаныбарларды кыйнагандыгы үчүн тозокко түшкөн аял тууралуу хадисти устазым айткан. Себеби ал мышыгын өлгөнгө чейин камаган. Туура айтамбы, апа? Ооба. Ага тамак да, суу да берген эмес. Астагфирулла. Мый. Рара кайда кетти эми? Тур, мый. Мый, мына бул тамагың. Сенин ден үчүн. А мына бул суу. Рара. Ой, мый. Сенде баары жакшыбы? Мына сага тамак, семире берсең болот. Ассаламу алейкум. Астагфируллах. Рара, турбайсыңбы? Сен али багымда токой элексиңби? Күн чыкканы калдыра. Намаз уйкудан да жакшы. Ибадат уйкудан да абзел. Азыр али караңгыго, бир аздан кийин окуйм байке. Минтип жаман көнбөш керек. Эмнеге жамгыр жаап жатат? Түшүмдө жамгыр жаап жатат деп ойлосо, көрсө чын эле жамгыр жаап аткан го. Мен суу боло баштадым. Шыптан тамып жатабы? Альхамдулилля, менин балдарым ойго жүрүшөт го. Эмне кылып жатасыңар, балакайлар? Рара, сен багымдатты окудуңбу? Окуй элекмин, апа. Анда эмнеге бетиң суу болуп калган? Нуса, жүрү, эртең мененки тамакка кам көрөлү. Макул, апа. Эмнеге сиз бул жактасыз, байке? Демек, сиз бетиме сууну чачкан экенсиз да. Бул жасалма жамгыр болчу дара. Сен ойгонуп, багымдатка турсун дедим. Баарын суук кылдыңыз. Болду, жетишет. Тамашаңды токтот. Рара, батыраак намазыңды оку, антпесең күн чыгып кетет. Мен жетиге толо элекмин да. Окубай эле койсом боло береби? Ким айтты окубай койсо боло берет деп? Бул туура эмес. Такыр туура эмес. Ооба. Билем. Сиз аябай бекемсиз намаз убагы келгенде. Намаз бул бир гана бекемдикте эмес, Ра. Ал бизге милдет. Эгер жаштайыңардан намаз окуп көнгөн болсоңор, иншаллах силер кийин чоңойгондо да намазыңарды калтырбайсыңар. Эң биринчи суралчу амал бул намаз. Ооба.
Сүннөт намаздар да биздин кемтик болгон намаздарыбызды толуктайт. Апа? Туура айтасың, балам. Сүннөт амалдар да важип болгон амалдарды толуктайт. Күн мына чыкканы калды. Рара, намазыңды каза кылба. Макул. Анткени бул Оба, апа. Азыр намаз окуйм. Мына бар экенсиң го. Апа, биз жөнөдүк. макул. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Этият болгула. Апа, мени намазга тургузганыңыз үчүн рахмат. Сени ойготкон бул байкең. Демек, сени жакшы көрөт экен. Оба, ошондой. Эгер мен үчүн сени ойготуу кыйынга турса, жасалма жамгырдын жаашына даяр болура. Жок, кереги жок мага. Макул, намаз окуп жүрөм. Кармалдыңыз. Бол кечир мени. Сиз бүтсү болдуңуз. Ассаламу алейкум, апа. Биз келдик. Валейкум ассалам. Өкөңөр өзүңөрдү жакшы алып үйдө болгула. Мен шашып жатам. Бирөөгө көңүл айтып келишим керек. Көңүл айтып? Бирөө көз жумдубу, апа? Коңшу көчөдө бир адам көз жумуптур. Мага азыр эле кабарлашты. Мен бат эле барып келем. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Байке, каза болгон кишини тааныйт белеңиз? Жок, тааныбайт элем. Бирок мурун көргөн болсом таанышым мүмкүн. Ал адам мурун биздикине келсе керек эле. Байке, эгер адам өлсө, кайра бул дүйнөгө кайтып келе алабы? Менин досум айткан, өлгөн адамдардын рухтары арабызда жүрөт деп. Носа, байке. Эмне болду, Рара? Астагфирулла. Мый, чочуттуң го бизди. Кечир, Мый. Байкабастан куйругуңду тепсеп алдым. Тепсеп алдың? Рухтар кайтып келишет эми. Кечкирип кетти. Эмнегедир апабыз кечигип жатат. Байке. Өлгөн адам кайра бул дүйнөгө кайта алабы я? Алар кинодо кайра тирилишип, желмогузга айланышат. Желмогузга? Чын элеби? Аларды көмгөн кезде алар кабырда укташат экен. Кабырдын ичи кандай болду экен? Кел башка нерсе тууралуу сүйлөшөлү, Анын ичи тар, суук, коркунучтуу, анан капкараңгы. Астагфирулла. Свет өчүп калды. Мынча капкараңгы. Рара. Сиз кайдасыз? Кайдасың? Байке. Ой. Батыраак шамды табалы. Оба. Ширеңкени табалы. Кана Ширеңке? Макул. Эмне болгонун? Аузу билляхи минаш шайтонир раджим. Апа! Мына, ушундай болду да, апаке. Кечирип койгула. Мен обогу салам берген элем. Силерден саламга жооп албаган соң дароо эле кирип келген болчумун. Силер байкабадыңар? Машалла. Демек, ошондо аябай корккон экенсиңер да, Кантип коркпой кая алабыз? Мунун баарын Рара баштады да. Өлгөн адамдарды айтып, кабырдагы адамдар желмогузга айланышат деп. Машалла.
Бул жерде өлгөн адамдардан коркууга эч кандай негиз жок. Ал Имран сүрөсүнүн 185-аятында келет: ар бир жан өлүмдүн дамын татуучу деп. Бирок көпчүлүк адам бул чындыкты моюндагысы келбейт, өлүмгө даярдык көрүшпөйт. Өлгөн адам кайра тирилиши мүмкүнбү? Карасаңыз дагы баштап жатканын. Бүткүл өлгөн адамзаты акыретте тирилишет. Анан биз кылган амалдарыбыз тууралуу суракка тартылабыз. Демек, биз өлгөн адамдардан коркпой эле койсок болот экен да, апа? Албетте, балам. Чындыгында алар өздөрүнүн бала чакаларынын дуаларына муктаж. Ошондуктан өлгөн кишилердин амал китептери жабылат. Болгону ал кишилерге 3 нерсе гана жетип турат. Кана, ким билет аларды? Садака жарыя. Ооба, туура таптың. Калтырган пайдалуу илими. Артынан дуа кылчу имандуу бала. Азаматсыңар, мына көрдүңөрбү? Өлгөн адамдан эч кандай коркуунун кажети жок. Азыртан жакшы амалдарды кылышыбыз керек, акыретте Ухуд тоосундай соопко жетүү үчүн. А биз да ошол Ухуд тоосундай соопко жете алабызбы? Албетте, алтыным. Сонун го, апаке. Рахмат, апаке. Мындан ары мен мындай нерселерден такыр коркпойм. Ой, дагы өчүп калды. Дагыбы? Мен азыр корккон жокмун. Мен коркпой элемин. Мусабайкы. Эмне кылганыңра? Жүрөгүм түшүп калды. Коркпо, уулум. Жок, болгону чочуп кеттим. Коркуп жаткандайсың го. Рара, коркуп жатпайбы? Рара. Рара, бул эмне? Коеник. Ля. Бул кайдан келген жылан? Кана, ушундан жазбай улантабыз. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Эми ордубуздан жүгүрөбүз. 1, 2, оа. 1, 2, 3, 4. Абдул, жалкоолук кылба. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абдул, койсоңчу. Жалкоолук кыла бербе. Жарыш 3 күндөн кийин башталганы жатат. 3, 4. Абдул, Шифанын айтканын ук. 5, 6. Шифа, азыр деген таңда. Менин уйкум келип жатат. Сен биздин жарыштан утушубузду каалабай жатат окшойсуң. Жарыштан утуу дейсиңби? Кудай-ай. Сен өзүңдүн ден соолугуң үчүн да машыккың келбейт. Макул. Шифа, келсең бери. Эмне болду? Макулбу? Ооба. Макул. Абдул, карасаң, жылан жүрөт. Жылан? Абдул өтө бат кыймылдайт го. Акыры биз аны кыймылдаттык. Туура айтасың. Такыр көргөн эмес экенмин Абдулдун мынчалык бош чуркашын. Көрдүңбү? Сенин жалкоолугуң эле болбосо, баш чуркайт экенсиң. Мунун үчүн бир аз дем берип койсоң, жыланды чаңында калтырат турбайбы? Абдул. Эмне кылганыңар бул эми?
Кечир Абдул, биз сенин акыңа кирип койдук. Көнүгүү жасооң үчүн ушундай кадамга бардык да. Барыңар жеңишке жетүүнү кааласаңар, анда машыгууну улантуу керек. Жалкоо болбогула. Абдул, кулагыңа тийип ал. Күчтүү момун Аллахка сүйкүмдүүрөөк. Ал сиз момунга караганда жакшыраак. Вау, бул дегени пайгамбарыбыз жана анын жолдоштору да машыккан экен да, апа? Ооба, ошондой жатуу, ат минүү жана сууда сүзүүнү пайгамбарыбыз сунуштаган. Анткени ибадат кылуу үчүн күчтүү мээ жана күчтүү дене керек. Апакенин айткандарына кулак салсаң, Абдул. Абдул байке, сыртта жамгыр төккөндө эле тердеп жатасыз го? Ооба, тери агып жатат. Тердөө бул муздоонун процесси, Рара. Бул биздин дене табыбызды жакшыртууга жардам берет. Көп көнүгүү жасоо жүрөгүбүздү дени сак кылып, булчуңдарыбызды бекемдеп, семирүүнүн алдын алат. Чыдамдуулукту жогорулатуу үчүн калорияларды күйгүзүү. Жана мээбиздин эс тутумун жогорулатуу үчүн эң негизгиси бул бизди бактылуу кылат. Шифа туура айтат. Ва, мен дагы силерге кошулгум келип жатат. Мага уруксатпы, Шифа эже? Бизге кел. Көрдүңбү, Абдул? Бул көнүгүүлөрдө биз үчүн пайдалар көп экен. Машалла. Рахмат сизге, апаке, көнүгүүлөрдүн пайдасын айтканыңыз үчүн. Мейли, арзыбайт, Абдул. Мен дагы пайгамбарыбыз жана анын сахабаларындай бакубат жана күчтүү болгум келет. Жакшы, эми паркта көбүрөөк машыгалы. Жүргүлө. Жүрү кеттик. Мен дагы кошулам. Кеттик эмесе. Менде азыр өрт жанып турат. Жүргүлө. Ой, Абдул, азыр барып жыландарды кууп салбайсыңбы? Эмнени күтүп жатасың? Кетели, мен ушунчалык өрттөнүп жатам. Ооба, сабыр кылыңыз, таксырым. Кеттик анда, Нуса. Макул, кеттик. Абайлагыла. Кана? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Абаке, мага шоколад бересизби? Бирде эле алам. Бирде. Абаке, мага шоколадты бар токош бериңизчи. Мына сага. Мынаке, бул болсо токоштун акчасы. Эң маанилүүсү сен ыраазы болсоң болду. Абаке. Оу. Мага иримчик аралашкан чипсыдан бересизби? Азыр. Бир аз чыдай тур, Рара. Шуну алам. Мына, ала кой. Рахмат. Сабырсызым десе. А сиз мунуну Сабайкимдикине кошуп эсептеп кое аласызбы? 100, 200. Абаке, мына 200 сом. Сону Рара сеникине кошуп эсепте деди эле. Дагы 50 сом кошушуң керек болуп калат. Ра, сен эч нерсе жебейм дебедиң беле? Азыр эмнеге жегиң келип калды? Башында жегим келбей жаткан эле. Азыр болсо жегим келип кетти. Кана, менде 50 сом эле калыптыр. Акчамды берип койсом, кийин жегенге акчам калбай калат экен. Абаке, бир аз күтө туруңуз. Мен азыр барып чипсыга акча алып келе алайын. Нуса. Кетиятта, Нуса. Үйгө чейин барыштын кажети деле жок болчу да. Сонун болду, машалла. Досторду сыйласак көп сооптор жазылат экен. Ооба, устаз жана айтты го. Силер тозоктон 7 кадам алыстап, өзүңөрдү сактай алдыңар деп. Ооба, биз досторду сыйлоого дайым даяр болушубуз керек. Абдул, Шифа, жүр кеттик абакенин дүкөнүнө. Кеттик. Мен кайсын алайын деп аттым эле. Рара бир нерсе жегиси келип жатат окшойт. Жаныңа бир да акча алып албайсың деги. Рара, мен сени сыйлап койсом болор бекен? Рара. Ой. Кел, мен эле алып берем сага. А сен мындай эжигелүү чипсыны калап жатасың да? Чын элеби, Абдул байке? Ооба, чын эле. Өтө сонун. Бул менин Салиха болгондугум үчүн болуп жатат. Кандайсың, Рара? Аба өтө ысып турганда мындай кулпунайдан балмуздакты жеш керек го. Туура айтамбы, Рара? Туура айтасыз, эжекеси. Альхамдулилля. Вафлиден жасалган токоч.
жана шоколад сен үчүн. Катыраак кант жана ошондой эле ванилдүү сүт сен үчүн. Альхамдулилля. Мунун баары мен үчүн? Ооба, баары Баары сен сен үчүн. үчүн. Рахмат. Нуса, мен түшүнгөн жокмун. Сенин карындашыңдын туулган күнүбү бүгүн? Жок, абаке. Анда эмне мынча бул досторуң аны сыйлап жатышат? Абдул менен Шифа досторду сыйлоо боюнча жарышып жатышат окшойт. Ошондой, абаке. Устаз айткан, пайгамбарыбызга сүйкүмдүү иштердин бири бул башкалардын курсагын тойгузуу деп. Анткени мунун сообу өтө эле көп экен. Сообу өтө көп болот. Ооба, абул болсо акчасы, абаке. Анда акчаңарды артка кайтарайын, макулбу? Эмнеге артка кайтардыңыз? Мен дагы силер сыяктуу көп соопторго ээ болгум келет. Мынаки, Рараны сыйлап. Бүгүн сооптун барын абакебиз илип кетти окшойт силерден. Мен эч кандай соопко ээ боло албай калам Кандай да. жакшы. Андай боло турган болсо, кезек-кезегиңер менен сыйлагыла да. Ошондо мен ар убакта бекер жеп калам. Альхамдулилля. Сен эми дагы ооруп каласың. Ким мени дагы сыйлагысы келет? Абаке. О, Сулу, сенсиңби таттуу кыз? Сен эмне сатып алайын дедиң эле? Сиз көп соп алгыңыз келеби? Йо.